Бул маселелердин түпкүрү СССРдин архивтеринде бар. Ошол материалдар кандай совершенно секретного же ДСП ким жооп бере алат? Мен жооп бере берейин. Суроо жооп өтүп кетти окшойт. Жок, ошону айтайын дегеним, эгерде Мындай да, биз азыр урматтуу депутаттар, биз келишимди долбоорун алып келдик. Азыр ар бир депутатка комитеттин мүчөлөрүнө эле эмес, депутаттардын бардыгына ошол келишимдерди СССР убагынан келген келишимдерди таркатып беребиз. Ал документтер бардыгынын колунда жок, Ал документтер көпчүлүгү архивде бар, жана биздин колдорубузда бар. Биз аларды таркатып беребиз, аны таанышасыздар. ал ДСП же совершенно секретного кайсыл? ДСП дагы бар, секретный, то есть ДСП эмес. Демек үйгө алып кетип окуганга мүмкүнчүлүк болбойт экен. Бир жерде отуруп окушубуз керек экен анда. Үйгө алып кетип окуганга болбойт экен да, туурабы? Түшүндүм. Ошол өтө маанилүү, анткени чечим кабыл алыш үчүн эмоция дагы зарыл эмес. Ошол эле мезгилде жөн эле ура деп өткөзгөндө туура эмес. Эл маселеси, жер маселеси, эч кимди эчтекеге айыптабай эле коелу, бирок адашып калыш, алданып калыш ар адамдын башында бар нерсе. Анан дагы бир нерсе, бул жерде бүгүн ачык сунуш болуп атат. Мен процедурный маселеде баягы өткөндө элдин арасында каршы пикир айткандардан келдиби? Кол көтөрүп койгулачы. Каршы пикир айткандардан, азыркы чечимге, позицияга каршылар бар ушул жерде отургандардан. Кол көтөрүп койгулачы, барбы? Себеби эки тарапты тең угушубуз керек. Азыр биздин колубузда кагаздар жок. Эл ойлоп атат, депутаттар баарын билет. Ташпалекетти да билбейбиз. Силердин маалымат карганча болсо биздики эле ошондой. Ошон үчүн эки жакты тең угалы, контр аргументтердин мүмкүн болсо эмоциясы жок, кагаздарга, документтерге таяп айтыңыздар. Анткени акыры келип чечим кабыл алып турган бизбиз. Эртең бүрсү күнү адашып калбагандай бололу. Чоң рахмат.